Salam dostlar, hoş geldiniz. Benim kanalıma Zuzu Kachiyeva, men life coach'um. Bugün Baqıttın sırrı degen 3. bölügün qarab ketemiz, talqılaymiz. Qimmatli ayımlar, basa eskertip keteyin, 1 yanvar jaqındap kele jatat. Menin avtorluk kursum abdan baxtılуу ayım dep atalgan. Azırınca biz топтотабыз группага айымдарды. Ошондон айымдар мага WhatsApp'га, Telegram'га, Instagram'га, Direct'ке жазыңыздар. Керек болсо ошол эле видеонун алдында комментарийге жазыңыздар. Мен сиздер менен байланышам. Жана башка дагы керектүү маалыматтарды бере алам. Ар бир сурооңузга жооп бере алам. Бул абдан бактылуу айым аба курсунда siz көптөгөн техникаларга үйрөнөсүз. Мындайча айтканда, бактылуу болуу үчүн эмнелер керек? Мен бул видеодо кыскача эле бөлүшүп жатамын. Кымбаттуу айымдар, менин автордук курсум аба абдан бактылуу айым деп аталган курсумда биз ушулардын бардыгын техника менен, башкача айтканда тапшырмалар менен кошо жасайбыз. Жана көнүгөбүз, жана үйрөнөбүз. Кантип ой жүгүртүн өзгөргөндө өзүбүз да өзгөрөбүз, жана бактылуу болгонго өбөлгө түзөбүз. Ошондон жазылыңыздар, катталыңыздар. Мен сиздерди менин өзүмдүн курсумда күтүп жатамын. Жакын калды. Январь эртең эле кирип келет. Бул акчага ар бир айым өзүнө белек кыла алат. Жаңы жылда жаңы ой менен, жаңы максат менен, жаңы жашоо баштоого сонун бир мүмкүнчүлүк. Ошондуктан кош келиңиздер дагы бир рет. Анда эмесе бакыттын сыры дагы бир нерседе жатат. Бул биздин көз карашта. Көз караш деген башкача айтканда фокус. Мисалы, фотоаппаратты алып сиз сүрөткө тартканда жакшы тартылган сүрөт карап эле суктанасың. А эгер мынтип бүдөмүк болуп тартылып калса, башың айланып түшөт. Же болбосо биз кол жерди тартсак, ошол нерсени тартат фотоаппарат. Же ылай баткак таштанды жаман жерди тартсак, ошол жерди тартат. Демек, фотоаппаратты каяка бурса, ошол нерсени фокус кылып, ошол нерсени бизге жыйынтык кылып чыгарып берет, сүрөт катары. Ошол сыяктуу биздин мээбиз дагы, көзүбүз дагы фотоаппарат сыяктуу. Биз көзүбүздү каяка бурсак, ошол жакты эстеп калат же сактап калат. Жана биз бургандан кийин кандай реакция кылабыз ошол нерсеге. Мисалы, кооз нерсени карасак, сөзсүз суктанып, деп жылмайып кубанабыз. Таштанды кийип жаман нерсе болсо итиркегибиз келип, дароо эле өзүбүздү жаман абалга келтиребиз. Ошондон жашоодо жаман нерсе дагы көп, жакшы нерсе дагы көп. Бирок биз ойлойбуз жашоодо жаман нерсе абдан көп деп. Эмне себептен? Себеби биздин фокус, биздин көз караш, биздин ой жүгүртүүбүз жаман нерсеге бурулган. Жакшы нерсе көп болуп атса дагы биз байкабайбыз, аны болуп жүрүүчү нерсе катары кабыл алабыз. Мисалы, күнүгө күн чыгат, күнүгө күн батат. Аны болуучу нерсе катары кабыл алабыз. Бирок анын кооздугуна көңүл бурсак, булуттар күнүгө пайда болот, күнүгө жок болот. Анын кооздугуна көңүл бурсак, дарактары ар бир сезондо ар кандай кийимди кийинет, ар кандай абалда кооздукта болот. Ага көңүл бурсак, бул бир нече сиздерге мисал катары келтирип атам. Негизи жашоодо ушундай нерселер абдан көп. Тек гана биз жаман нерсе көп көңүл бургандыктан, жаман нерсени тез эле кабыл алгандыктан биздин жашообуз оор, кыйын, жаман деп жыйынтыкка келип калабыз. Ошонун аркасынан бактылуу боло албай кыйналабыз. Себеби эң кедей адам дагы бактылуу боло алат. Эң абалы начар, ден соолугу начар адам да бактылуу боло алат. Себеби ооруп жатса да төшөктө жакшы нерсени көрө билсе, жакшы нерсе жөнүндө ой жүгүртө билсе,
жакшы нерсени эстесе, өзүн бактылуу сезимге келтире алат. Ошондуктан достор, кымбаттуу айымдар, көзүбүздү каяка бурабыз, ой жүгүртүүбүздү каяка бурабыз. Негизи ушул жөнүндө менин подкастым бар. Бул жака кымтып коем. Ал подкасттын аты "Сиз пессимистсизби же оптимистсизби" деген подкаст. Бир илимий китептин негизинде которулуп, анан менин үнүм менен коштолгон. Ошол подкастта дагы канчалык пессимист болуу өзүбүзгө эле зыян, оптимист болсо канчалык бизге пайдалуу экенин түшүндүрүп кеткен подкаст. Ошону окугула, макулбу? Бир кичинекей техника берем сиздерге, тапшырма. Ошону кылып көрөсүздөр жана байкоо саласыздар. Ага чейин түшүндүрүп кетчү нерсе, биздин мээз, биздин реакциясынын аркасынан бир нерсе болот. Же бактылуу болобуз, же бактысыз болобуз да. Түшүндүрүп кетейин. Эгер биз ар дайым эле кабагыбызда бүркүп, кайгылуу болуп, эртеден кечке чейин ушинтип жүрсөк, биздин мээз ушуну түшүнөт да. Демек, көп кыйынчылык бар адамда. Ошонун аркасынан анда бактысыз болуу деген сезимге келтиртет. Илимпоздор далилдеди, эгер биз 30 секунд ойгонгондо эле 30 секунд жылмайып турсак, күзгө карап өзүбүз же жаныңызда адамга 1 мүнөткө чейин жылмайып турсаңыз, мээ түшүнөт экен. Тегер чеккен баары сонун, бир да кыйынчылык жок. Анда бактылуу деген сезимге чулгайт экен. Карагачы, жөнөкөй тапшырма, кичинекей лайфхак. Бирок ушул дагы чоң роль ойнойт жашообузда. Ошондуктан айымдар жана мырзалар, күзгүн алдында жок эле дегенде 30 секунд жылмаябыз. 30 секундтай жылмайып, өзүбүздү карап жылмаябыз. Ким ер болсо, ким көбүрөөк кыла алса, 1 мүнөткө чейин жеткизсе эң сонун болот. Бул тапшырманы күнүгө аткарсаңыз, сиздин күнүңүз бүтүн бою жылмаюу менен өтөт. Эгер турганда эле нааразы болуп, кайгылуу болуп, капалуу болуп турган күндө дагы, уйкуңуз канбаган, бир жүрөк заада болуп аткан абалда болсоңуз дагы, ошо 30 секунддук тапшырманы аткарып койсоңуз, тез эле жыйынтыгын көрөсүз. Бул лайфхак колдонуңуздар. Анда менден сиздерге сураныч. Мага лайк басып коюңуздар. 1 секунд убактыңызды алат. Комментарий жазып коюңуздар. 30 секунддук убактыңызды алат. Мен кылган иш менен салыштырганда, мен бир видео, кыска видеону чыгаруу үчүн 1 сааттан ашуун убакыт коротомун. Сиздин лайк, комментарийиңиз 1 секунд, 30 секунд, 1 мүнөткө жетпеген убакыт. Ошондуктан такыр эле оор деп түшүнбөйм. Сөзсүз сиз жазасыз деп ишенем жана чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Анда эмки видеодо көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.